Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Бүгүн биз эркек балдардын апасы менен болгон мамилесин сүйлөшөбүз. Балдар эркек катары аларга ишенген апаларды жакшы көрөт. Ошондуктан сиз дайыма балага жогорку талаптарды койгонду билиңиз, чоң иштерди тапшырганды билиңиз. Жогорку талапты койгон апалар уулдарына ушунчалык ишенгендигин билдирет. Канчалык талабы жогору болгон сайын ошондой жогору стандартка жооп бере алат деп ишенишет да. Апаларычы бала апасынын өзүнө ишенгенин сезип, апага болгон урматсыздыгы күчөйт, ага ыраазы болот, мага ишенип жатат деп кылган аракеттери дагы көбөйүп баштайт. Биз көп учурда апалар кайсы учурда ката кетиребиз. Жакшы, жагымдуу көрүнөбүз деп балдарыбызды аяп кетебизби, жакшы көрүнүп кетебизби, мейли уртай бер деп айткан муктаждыктарын тез эле канааттандырып коебуз. Талашпай эле коелу деп мейли макул деп баарын ооба дей беребиз да. Ошондо биз балдар менен жакшы мамиледе болом деп ойлойбуз. Бирок тескерисинче көп учурда мындай болбойт. Эгерде бала энесин сыйлабай аткан болсо, анда бала энеге ишенбей жатат. Себеби өзүнө ишенгенин көргөн эмес. Эгер сиз уулуңузга ар дайым ооба деп жооп бере берген болсоңуз, балаңыз бир чечимдерди кабыл алганда баардык койгон талаптарын бул туура эмес, бул туура дебей эле баардыгына талаптарына макул боло берген болсоңуз, анда сиз балаңыздын урматсыйынан, анан сезимдер жакындыгынан айрыласыз. Анткени балдарыңыздын ички туюму аларга мындай жол берүү, жумшактык, баарына макул боло бергени, апасынын жумшактыгы кооптуу экендигин сезет дагы, бала тынчсызданып пайда болот, тынчсызданып баштайт да. Өспүрүм балдар апасынын мындай жумшактыгы, баардыгына макул боло берүүсү аларды чоңоюшуна жол бербейт, өнүгүүсүнө жол бербейт экендигин түшүнөт дагы, баягы тынчсызданып баштайт да. Ошондуктан балаңызга тыюу салганды билиңиз, бул туура эмес, муну кылбагын деп убагында өзүңүздүн талаптарыңызды да кое билгенди билиңиз. Олуттуу мамиле кылыңыз. Чоң иштерди ишенип балага тапшырганды үйрөнүңүз. Анча-мынча туура эмес кылса урушпай, туура түшүндүргөндү үйрөнүңүз. Өтө жумшак мамиле жасап, аяп, аны кыла албайсың, балам атаң кылат деп, же мен өзүм бүтүрө коем деген сөздөр балаңызга ишенбей жаткандыгыңызды билдирет. Бул ишенбөөчүлүк сөздөр өспүрүм балдарга эч жакпайт, алардын кыжырын келтирет апалар. Ошон үчүн балдарыңыздарга туура мамиле кылганды билиңиз, аларга иштерди тапшырып ишенгениңизди көрсөтүңүз.